тренингди планировать этип атканда ыйлатабыз залды. Тип сүйлөбүз деп аябай жакшы баштадык эле. Действительно ыйлай турган болуп атат. Бүгүн себеби ар бирибиздин историябыз, тарыхыбыз, аркабызды элестетип келип атат да. Менин тарыхым да аябай эме да. Кандай десем, трагический да, мындайча айткандачы. Жыргаганымда Москвага келген жокмун да. Союз малында действительно мен жашоом жакшы болгон. Апам айтат эле, балам, акчаны ушундай саман кылып кармайсың. Ушунун кээсин тартсам кээсин депчи. Убакыт келди, аябай кээсин тарттым. Биринчи 24 чыккан балам өтүп кетти. Мен үчүн ушунча угудар болду. Экинчи күйөөм өтүп кетти. Ондай катуудар болду. Мен биринчи турмушуман болгон балам өтүп кетти. Экинчи турмуш ак кийиз. Биринчи турмуш кара кийиз деп бекер айтпайт экен. Экинчи турмушум аябай жакшы ишке чыктым. Аттуу баштуу өтө кыйын эмелер. Экинчи турмушто мындай чыккандан кийин кайын журт ончо эле баалабайт экен, кээ бир убактысы келгендечи. Аябай аракет кылдым. Бирок турмуш ушунчалык давит этти, ушунчалык давит этти. Биринин үстүнөн бири кыйынчылык келди, биринин үстүнөн бири кыйынчылык келди. Мага эч ким поддержка кылган эч ким болгон жок. Бир туугандарым поддержка болду, бирок башыңа иш түшкөндө бир тууганыңдардын эле жарап качып калат экен. Айтыштан деле уялып калат экенсиң. Мен күзгүдөн ыйлап, намазымда отуруп, күзгүдөн өзүм ушундай дем берип, Асылкан сен күчтүүсүң, Асылкан сен кыйынсың. Сен ушунчалык кыйын болгонуң үчүн ушунча кыйынчылык берип атасың, сен жеңишиң керек деп эме кылам. Балдарым кичине экинчи турмушуман, бири 3 жашар, бири 4 жашар, бири биринчи класс, экинчи класс ушундай болду. Кичине эч кимге бөлүшө албайм, эч кимге кыйынчылык бөлүшө албайм. Только мен өзүмө өзүм күч бердим, өзүмө өзүм дем бердим. Намазымда Кудайдан тилейм, күзгүдө отуруп алып айтам, күзгү гана күч берет мага. Өзүм, Асылкан сен күзгүдөн карап, сен кыйынсың, сен жеңишиң керек, сен мынтышың керек, сен кыйын болгон үчүн ушунчалык Кудайым кыйынчылык берип атат. Сен көтөрө алганыңда муну бербейт эле. Күнү келгенде менин кайын журтум той эмес, тайжайга чакырбай калышты ого келгенде. Тайжайга чакырбай койгон күндөрүм болду, той биякта калсын. Ушунчалык кыйналган күндөр болду. Машина айдайм өзүм. Чакырылбай калган жерге назыло жалгыз барып атага кирем. Назыло машинамды чаңытып токтотуп туруп өзүм жалгыз кирип өзүм чыгып кетем кайра. Ушунчалык күч берет. Тойлорго чакырылбай каламбы? Гүлдү көтөрүп алып, сонун болуп кийинип, өзүм жалгыз кирем. Асылкан кылышың керек ушун, киришиң керек ушун деп. Мен айтайын деген нерсем, мен традиционный бизнестерди кылып жүрүп, мен эчтекеге жетишкен жокмун да. Мен барбаган жерим калган жок. Китайга бардым. Идиш аяк оптом, идиш аяк ташып иштедим. Алматадан обувь ташып иштедим, оптом. Иранга каттадым, бизнес кылам деп, Эмиратка каттадым, Польшага каттадым. Иши кылып жаңы кандай бизнес башталса, мен ошонун бардыгын кылып аттым да. Катар анан кийин кыйынчылыктар келди, анан акырынан кийин чоң суммадагы акчамды алдап бердим. Карыз болгонумда айтып атпайм, эч ким карабайт. Даже бир туугандарым жарап калат. Өзүң да айтыштан бетиң чыдай калат. Кудайга шүгүр, жардам бериши, деп айтыштан алыспын. Ошондой кыйынчылык менен Москвага келгем. Мени эмне оңдоду? Бир гана Арифлейм оңдоду. Мен ошондой проблемадан башым тимелечи, мен чирип, тимелей башым ичине только мусор кирип калган эле да. Мен өзүмдү жоготуп койгом. Мен ким экенимди билбей калгам. Бирөөгө маслихатташты билбей калгам мен. Арифлеймге келип мен. Ар ким школасынан суранып кирип алайынчы, аркаңарда отуруп эле угуп чыгам. Мен аркаңарда отуруп эле, мен алдыга да отурбайм. Мен мынтип сүйлөш эмес, мен мынтип ойлойт элем. Качан мен бир столго 6та болуп отуруп калам, командам топтоп. Качан мен аны алдыңкы отурган директор, лидерлерде мен алдыга отуруп калам. Качан мен ушинтип сахнага чыгып сүйлөп калам деген мага ойлор, мен визуализация ушундай болот да. Мына максат азыр
визуализация жөнүндө аябай жакшы айтып кетти. Бул визуализацияны сөзсүз жасадылар да. Ушинтип жүрүп мен айтат элем, аркада отуруп алып, мен Кудай кааласа алдыда отурам. Алдыга отура турган даражага жетем. Мен ушуну кылышым керек дейт элем. Мына Кудайга шүгүр, мына алдыга отуруп атам. Сен алчып сүйлөп атам. Жакында Кудай буюрса залдуу конференцияга кетип атам. Значок алам Кудай кааласа. Мени төшүндө тагып жүргөн золото значоктор тагып жүргөнү көрүп, мен качан золото тагынат элем дейм да. Бир гана Арифлейм биздин жашообузду кыздар, ушуну бир билгиле. Эртараак таштагыла ишиңерди, иште жүргөндөр, коллаборация этип жүргөндөр таштагыла ишиңерди. Бир жак сол көңүлүңөрдү бир жерде коюп туруп иштесеңер, тез результатка жетесиңер. Кыйынчылыкты бир гана өзүбүз жеңебиз. Кыйынчылык башыңа түшкөндө эч ким жардам бере албайт. Жеңе турган бир гана өзүңсүң. Ийгиликти жарата турган да өзүңсүң, кыла турган да өзүңсүң. Ошон үчүн силерге айтарым, ийгилик жараткыла. Ийгиликти өткөндө эң сонун бизге компания ушунчалык сонун нерселерди үйрөтөт да. Биз компанияны только кайталашыбыз керек. Өткөндө биз успех должен быть привычка деген конференцияга барып келдик. Эң сонун. Ар бирибиз ийгиликти привычкага айландырайбыз да. Ар бирибиз. Мына Кудайга шүгүр, Рая. Ар каталакта бирден жаңы звание жабып атат. Ушундай кылгыла. Ар бир каталакта бирден лидер чыгарып, визуализация кылып, ошону привычкага айландырып. Рахмат чоң. Саламатсыздарбы? Уктап калбадыңыздарбы? Мен өзүм тааныштырып кетсем, компанияда золотой директор, в открытой квалификация старшего золотого директора Ахонова Райхана Силбековна. Азыркы темаларды айтып атканда, махабатчы сонун тема даярдаптыр. Мен өзүмө алдым, мен да буйруса 1 жылдан кийин уже өзүмдүн семинарымды өткөрүп баштайм деген сезим келди. Бирдекен айтып кетейин. Менин командамдагыларда кандай проблема болсо, мага келип айтып жазылып алышат да. А мен жазып албайт экем. Карап көрсөмчү. Мен кимге барып айтам? Менин спонсорум бир күн келсе, бир күн келбейт да. Данный момент с ребенком ана. Баласы менен. Келсе да баласын карашып эле жардам берем, бирок менин акыбалым болго турган даражада эмес да, убактысы да жок. Мен Арифлеймге келгенде менин кызым бар, махабатчы кызым, тааныйсыздар, ал менден жакшы билет. Карьерная лестница, план успеха, что такое бонус, что такое директор, да? Мен кызыма айткан экем, что мен золотой директор болгонумда силерди обратно алып келем деп. Анан мен золотой директор болгондо ал даже менин премияларымды санайт да. Директор болгонумда премия. Мама, сколько зарплату получила дейт да кече. Анан мен 52 000 алдым десем, объемная скидка канча түшүрүптүр дейт. Ал мен оюма келген эмес да. 8400 десем, значит 60 000. Мам, дейт, по 20 дней посчитай 3 зарплаты, 180 получается. У тебя зарплата 90 000 деп туруп. Ура, дейт дагы. Ты же закрыла золотую звоню, ты нас обратно забираешь, деп атпайбы. Ал сөз мен унутуп калыпмын. Мен ойлоп атканда сафирди кичине кылып коюп эм, золотон жапканда балдарымды көрүп келем деген, бирок адам канчалык көп болсо ошончалык көп болсун дей беребиз го. Биз ушундай адамбыз да, ушундай калкпыз десем деле жаңылышпайм. Анан кызым мага эстетип атпайбы? Мам, забери нас, пожалуйста, дейт. Менин балдарым орусча сүйлөйт, кыргызча түшүнүшөт, бирок кыргызча сүйлөй алышпайт. Кызым сүйлөйт, эки балам вообще эле. Москвада төрөлгөн балдарды мен алып барып салгам да, Арифлеймге келатканда. Кызым айтат, мам, дейт, Нурандын эрте менки кашасын жасашты билем, дейт. Менин 3 балам азыр Кыргызстанда кылтамак да, кайненемдер жасап берген тамакты жешпейт. Менин балдарым үчүн отдельный тамак жасашат. Котлет жасап берет, картошкадан пюре жасап берет кайненем. Ал үчүн дагы жана подаркага алып аткан сковородкаларды мен тынбай жөнөтүп турам, что түгү күйүп калбасын депчи, жакшыраак бурулсун. Блинчик жешет, анан айтат, мам, дейт, мен Нурандын эрте менки кашасын жасашты үйрөндүм, бабушкам больницага жатып калат, ошондо жасашты үйрөнүп алдым, дейт. Обедке Нурисламга сосискасын кантип буруп беришти билем. Ты только нас забери, дейт да, биз сиздин жаныңызда жүрөлү, дейт. Садикке дагы, дейт, школго дагы мен братиктеримди өзүм алып барып алып келем, дейт. Даже кийимди өзүм жууйм, только нас забери, пожалуйста, мы по вам скучаем, деп кызым. Ушинтип атпайбы? Биринчи мени сүйүндүрдү, что зарплаталарымды эсептеп берди, да.
Анан ошондо айтып атат, ты только нас забери, мы эмедек мешаться не будем деп атпайбы, сизге мешать этпейбиз арыфлеймиңизге. Эки братигимди өзүм карап эле отурам, только забери нас деп атат да. Азыркы темадагы ушул балдарга байланыштуу болду. Буйруса ошол кызым айткан күнү эле мен түнү даже авиакассага да барбадым. Ошол жерде отуруп билет оформлять эттим да өзүмөчү. Что да, мен обещать эткен экем балам да, золотан жапканда барам деп. Уже мен Кыргызстанга кетип атам да на днях. Эми элестетсеңиздер, биз балдарга айтып кое береткенбиз да. Обещать этип кое береткенбиз. Эртең көйнөк алып берем да, элементарный. Эртең мороженое алып чыккан, жеген алып чыгам деп кое береткенбиз. Но ата-энелер өзүбүз сүйлөгөн сөздү, өзүбүз берген обещанияны унутуп калат экенбиз. А күнү келгенде балдарыңыздар сиздерге эстеткенде эмне болуп калып атабыз? Жалганчы, баягы эле жалганчы ата-эне болуп калып атабыз да. Ошон үчүн буйруса жанагы Махабат эже айткандай, цельди койдуңуздарбы, планды койдуңуздарбы, времясын обязательно коюңуздар. Бир жылда золото, бир жылда балдарымды көрөм деген экем, ошол нерсени мен айткан экем, буйруса аткарганы кетип атам. Аны дагы аткарбай баратканымда кызым мага эстетип коюп атат да. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Темага байланыштуу сөз сүйлөп бердим.